Бүгүнкү сабактын темасы жүз үстүндө сандарды бөлүм окутуу практикалык сабак экен. Максаты 3-класстын окуу китебинен алынган мисалдардын мааниси түшүнөсүңөр, аткаруу жолдорун билесиңер. Анан мисалдарды чыгаруу жолдорун колдонуп, тапшырмаларды аткарып, анализ кыласыңар. Түшүнүпсүзбү? Аны жазбайбыз. Аткаруучу тапшырманы эле жазбай турууга тапшырмага келгенде жазасыңар. Демек, силерде 3-класстын китебинен ошол теманы жөнөттүм, көрдүңөр. Кимге мугалимдин ишмердүүлүгүнө сабакты ушул теманы өтүп аткан болсоңор, 3-класстагы практикага чыккан болсо, теманы түшүндүрүп атканда мугалим кандай иш-аракеттерди аткарат, эмне деген сүйлөмдөрдү айтат, сүйлөйт, түшүндүрөт. Ошону тизип дефтериңерге жазсачы мугалимдин ишмердүүлүгүн. Баягы жагымдуу мандайдан баштап жазабызбы эжеке? Жок, түшүндүрүү этабына гана. Ушул теманы сен окуучуларга китеп келди го 141 бет менен 40 беттеги. Ошону карап туруп, сен окуучуларга түшүндүрүп атканда кайсы эрежени айтасың, кантип сүйлөйсүң, эмне деген сөздөрдү айтышың керек экен, кайсы маанилүү экен, ошону жазпачы. Сумманы саңга бөлүш үчүн ар бир кошулуучуну саңга бөлүп, тиимдини кошуп коюу керек. Мында айтпастан өзүңөр ичиңерден аткаргыла, силер бири-бириңерди текшересиңер. План конспект жазган экен да, жаңы темага түшүндүрөдү. Ушул темагабы? Ооба. 3-класска чыктың беле? Ооба. Азыр жөнөт дегенде ошо бет жөнөтөсүң анда. Кайсы жериңи туура жасапсың, туура эмес жасапсың, Мен не деп жазып атканым көрүнүп атабы? Ооба. Не деп жазып атам? Кыйшык кылып жазып. Мугалимдин ишмердүүлүгү. Жазып. Ким жазып бүтсө, WhatsApp'тан группага жөнөткүлө. Дептериңердин бетин тартып, мугалим ишмердүүлүгүн кантип түшүндүрөбүз окуучуларга, кандай бир мисалдуу үлгү катары чыгарып коебуз. Сумманы санга бөлүү эрежесин колдонуп. Себеби калганын окуучулар ошол үлгүгө карап аткарышат. Туурабы? Азыр жетөө экенсиңер, дагы кимдер кире элек? Карап атабызбы? Кимде суроо бар? Сурагыла. Түшүнбөгөн сурооң болсо бергиле. Болбосо унчукпайчы аткарып туруп WhatsApp'ка жөнөтсөңөр. Бегимай, мен жөнөткөн ссылка боюнча бүгүн эртең менен 9-дан 45 өткөндө ошону басып туруп паролду терсең эле киресиң го, кире албай атасың. Үнүбүз угулбай атса, сен киргенден кийин ылдый жакта, сол жакта кнопка бар, ошону бас. Видеону анан звукту кылат. Дагы бирөө кошулду, ким кирди? Бегимай кирди. Мен эжеке. Кирдиңби? Дагы кимдер бар? Мускал кириптир. Тапшырманы аткаргыла. Жок, бири-бириңерге комментарий бербей, алыңар да дептериңерди карап тапшырманы аткара бериңер. Курманбек, киргенсиңби? Жокпу Курманбек? Айгерим, сеники даяр болсо, WhatsApp'ка жөнөт группага. Мен айтам кимге текшере турганын. Мына азыр бир мисал жазып атам. Макул. Эжеке,
Bir жолу эрежеси менен, bir жолу сумманы сага бөлүп, ар бир эмесин кошуп чыгайлыбы? Ошо эреже менен эле жаз. Себеби жана амалды аткаруунун тартибин айтып атасыңбы? Жок, аны кошпой эле койгула. Сумманы санга бөлүүнү гана аткаргыла. Тема ошондой болуп атпайбы? Даярбызбы? Түшүнүктөрдү анык демелик компоненттерин Кичүүстен жазабыз, мускал. Сен сүйлөп атасың, Нурия сүйлөп атат. Мен сүйлөгөн жокмун эжеке. Бирок мынакта говорит Нурия деп чыгып атат да мага. Биринчи параңар болду беле? Ооба болду эжеке. Аны аз билиңер. Курманбек, кирдиңби? Азиза кире албай атат экен. Мына Айгеримдики барды. Дагы бирөөң жөнөткүлө, ким жөнөтөт? Эжеке. Курманбек. Жактап бүттүңбү? Сумманы жазайлы. Эми жок, бул слайдтардын эч бирин жазбагыла. Мен силерге башка тапшырма бердим. 3-класстын окуу китебинин сумманы санга бөлүү темасына мугалимдин ишмердүүлүгүнө таандык болгон теманы түшүндүрүп атканда эмне деп сүйлөп окуучуларга ошо теманы түшүндүрөсүң. Ошону жазгыла деп. Ким бүттү дагы? Эжеке, мына 62-2004 деген ким? Сүрөттү Аны ага башың оорутуп кие аласың, Айгерим. Бул жакта тапшырмаңы аткарып бүттүңбү? Ооба эжеке. Аны мен билбейм ким экенин. Мага деле аты чыкпаптыр. Атыңарды жазсаңар жакшы эле да ошодон көрө. Ол менин паролум болуп коет го. Туурабы? Ким бүттү? Бизге бир эле мисалдалабызбы? Бир эле мисалдалабыз. Окуучуларга элестет. Курманбек, сен сабак өтүп атасың. Ушул теманы окуучуларга түшүндүрүп атасың. Балдарга эмне деп сүйлөп, кантип түшүндүрөсүң, ошонун жазасын дагы тартып туруп WhatsApp'тан жөнөт. Нуриядан келди азаматсың. Кара, Айгерим. Айгерим, сен Нурияныкын окуп, даярданып тур. Кайсы жерин туура жазды, кайсы жерин туура эмес. Нурия, сен Айгеримдикин оку. Окуп, даярданып тургула, анан жооп бересиңер. Кийинки ким жөнөтөт? Кимдин уюм өрүп атат? Он адам болуп турайбы, мен менен кошо 9 кирипсиңер. Тахмина кирип, тахмина тапшырманы аткар. Дагы ким жөнөтөт? Болгула кыздар. Курманбек, бүтсөң жөнөт. Азизке. Эжеке, мен Нурияныкын айтып кетсем болобу, түшүндүм. Азыр элдер бүтүп алсын. Атасын айтайынбы же? Айгерим токтоп тур, элдер бүтүп жөнөтсүн, анан кийин баштайбыз. Бири-бирибизге анализ бере баштайбыз. Азыр биринчи ойлонуп, ошондой биз катасын туура жагын айтып анализ берген да. ооба, башкалар угат. Азыр силер оюн бөлүп койбогула. Ошентип туруп туруңар, сабырдуураак болуп туруңар. Бала каражаттары деп. Эске группага жөнөтөйүнбү? Ким айтып атат?
Мыскал. Мыскал жөнөт. Группага WhatsApp'tan. Daha kim бүттү жөнөт. Kim çıkıp ketти кайра? Жөнөттүм. Азамат. Бүткөн бул. Шахиза бүттүңбү жөнөт? Бегимай бүттү. Азыр эжеке. Жөнөт. Кечечи эжеке мен звукту чыгара албай аттым эле да. Ошон үчүн Ошон үчүн жакпай калды беле? чыгара албай Тамызга. аттым. Жакшы экен. Жакшы элекке тачка. Кегиле кимдер бүттүңөр жөнөткүлө. Мыскал бүтүп атат. Мыскалга ошол адамдыкын берем. Роман жазып атасыңарбы? Нурия аябай көп жазган экен, бирок тез бүтүптүр, тез жазасың. Эжеке ал о сиздин максатыңызды жазып коюптур, ошого көп болуп калды. Ошон үчүнбү? Эжеке, максаты жазган болчун да. Макул. Курманбек болду. Мен өзүм түшүндүгүм, окуучуларга кантип түшүндүрөм, ошону эле жазып койдум да. Молодец, жөнөт аны. Дагы ким бүттү? Азыр чыгып туруп жөнөтөрөм эчке. Ооба. Чыгып туруп, эсес болбойт, үнүң угула. Ортону бастырып чыгып кетсең кайра кире аласың кайра. Мен ошентип эле кирип ар нерсени көрсөтүп атам силерге. Дагы ким бүттү? Шахиза, сен биринчи кирдиң эле, бүттүңбү? Барды эчке. Келди. Курманбек эмсенчи мыскалдын текшер. Эчке Келди. Курманбек, сен мыскалдын тапшырмасын текшер. Мыскал сен Курманбекти текшер. Дагы ким бүттү? Мыскал эмне кылып бердиң? Эч нерсе кылган жок, ошак. Сызып туруп эчке. Курманбек ичиңен окуп тура, анан айтасың эмне кылып берген. İçinden oku, Kim бүттү? Кийинкилер тезирээк убактыбыз кетип атат. Экинчи тапшырмабыз дагы бар. Бегимай бүттүңбү? Бегимай. Чай ичип атасыңбы? Эжеке, Айгерим. Курманбек немесин мен айтсам болобу? Курманбек. Жок, айтсаң болбойт. Сен немени биринчи мыскал айтат, мыскал айтканда таппаса сен айтасың, макулбу? Макул. Ким бүттү? Тезирээк болгула. Катасын айтабызбы? Туурасында айтасың, катасында айтасың. Биринчи ката жагын айтам, туура жагын айтышым керек. Ал өзүң эркиң, бирок мүмкүн болушунча туура жагын айтканга аракет кылыш керек да, өзү бирөөгө пикирин айтканда. Оң пикир бериш керек. Так. Болдубу? Ким бүттү дагы? Жазып атышам мына адамдар, Бегимай учпай атат. Айгерим жөнөт, Шахиза жөнөт. Убакыт кетип атат, бирден эле мыскалга кыздар. Ошондо эчке мыскалдыкын айтам да. Ооба, мыскалдыкын айтасың. Кегиле анда. Калганыбыз. Эжеке, мен комментарийди эрежесин эле жазып койдум бирок. Ким? Мен мыскал эжеке комментарий жазбадым, эрежесин эле жазып койдум. Болуптур. Анан кийин өзүңө сөз берилгенде айтасың. Токтоп тургула. Мына эми карагыла. Ким жетишпесе өзүнөн көрсүн, алар бааланбайт, угуп тургула. Демек, биринчи тапшырма мындай. Баалоо каражатыбыз төмөн түшөт. Биринчи тапшырма үчүн туура жана туура эмес түшүнүктөрдү аныктоо деген тапшырма бул. Өзүңөр байкап атсаңар керек, азыр бири-бириңердин тапшырмаңар барды, жок аткарганыңар. Карап, кайсы жери туура, кайсы жери туура эмес экенин аныктайсыңар. Түшүнүңөрбү? Оң жагында жазылып турат. 3-класстын окуп келгенинен сумманы санга бөлүү темасы боюнча мугалимдин ишмердүүлүгүнө анализ жасайсыңар. Фаланча Айгерим деген эжеке
сабакты окуучуларга түшүндүргөндө мына нерсени мынтип айтыптыр, ушул жери туура, эгерде мына жери мындай кылсак туура болмок, ошонусу туура эмес экен деп айтасыңар. Анан мына жерде негизги компетенттүүлүк жазып турат, коммуникациялык деген. Коммуникация деген эмне, ким билет? Биз азыр силер менен эмне кылып атабыз? Байланышып атабызбы? Кантип байланышып атабыз? Аралыктан, жанында турган жоксуңар, бирок тапшырманы кандайдыр бир жол менен силерге жеткирип, силер ошону аткарып, кайрамага жеткирип атасыңар, туурабы? Эми? Кийинкиси. Карагыла. Продукт силер азыр жөнөткөн нерсе мына болуш керек. Тапшырманын текстин элестетип тургула. Сиз мугалимсиз. Кесиптешиңиздин сабагына иштелмесине анализ берип жатам деп ойлонуңуз. Анын сабагына анализ беришиңиз керек деп ойлоносуз. Кесиптешиңиз кайсы тапшырманы туура эмес формулировкалады же баяндады деген. Эмне үчүн? Кесиптешиңиз кайсы деңгээлде тапшырманы аткарууда түшүндүрүүнү пландаган. Баштадык. Ким баштайт? Биринчи Айгерим баштай берсин эжеке. Рахмат. Нурия текшерди го меники. Нурия баштайт да. Нурия болуптур, сен Айгеримдикине пикириңди айт. Не дейсиз эжеке? Калганын унчукпай турабыз, Нурия сүйлөйт. Эмете эжеке, Айгерим могу жерде аныктаманы эле жазып коюптур, эч кандай түшүндүрмө. Эми аныктамасы сумманы санга бөлүү үчүн ар бир кошунун ар бир кошулуучунун санга бөлүп тииндилерин кошуп коюу керек деп, анан бул жерге бир эле маселени эки жол менен чыгарышын бериптир. Ошондо 15 кошо 6 бөлүнгөн 3. Бунун сумма 15 кошулган 6-нын суммасына 3-тү бөлгөнүңүздө 7 келип чыгыш керек эле. Анда мисал до конца акырына дейин чыгарбаптыр биринчи маселени. Экинчиде буну ар бирин өзүнчө 15-ти бөлүп 15-ти 3кө бөлүп, ар бир эки каша менен мындай амалдар аткаруу тартиби менен аткарыптыр мында. Анан бул жерде кемчилиги ошол эме аныктама менен гана чектелип калыптыр дагы, анан бир маселени акырына чейин чыгарбаптыр. Кийинкисин Мен Мускалга Нуриянын аркасына айтайынбы? Токтоп тургула. Бүттүк Нурия. Демек, туура жана туура эмес жактарын сен аныктадың. Ошондо кайра Айгерим өзүң макулсуң го Нуриянын айткан сага сунуштарына кайсы жери макул эмес. Макул эмессиңби? Кайсы жерине макул эмессиң? Эжеке, бул жерде биз сумманы саңа бөлөдө, биз ар бир сумманы тииндиге кошуп бөлүп атабыз десең, ал биз бул жерде кашан ишин биринчи иштейбиз, экөөнү кошуп чыккан санын 7-ге бөлүп, мурун ушундай эсептейбиз. Эми бул темада сумманы саңа бөлүүдө ар бирин бирге 3кө бөлөбүз десек, баланын башы айланып калышы мүмкүн. Ошондуктан кашан ичин мурун иштеп жүргөндүктөн алар билишет. Ошондуктан аларга тезирээк жетиш үчүн жаш балдарга сурарды эле 15-ти 3кө бөлөбүз, 6-ны 3кө бөлөбүз. Бунун жыйынтыгы 7 болот деп ошондой кыскача түрүндө түшүндүрсөк болот деп мен ушундай кыскача кылып. Бирок сен могу жердечи экөөнү кошуп туруп кайра бөлсөк деп сен ошол эле мурунку тема менен чектелип калбайсың да, туурабы? Ошон үчүн сен жаңы нерсени үйрөтөсүң да окуучуларга. Сен жаңы нерсени үйрөтмөйүнчө алар жаңы нерсени билбейт да. Мен 15-ти 3кө, 6-ны 3кө бөлүп, ар бирин бирден бөлүп, аларга жеңил болуш үчүн ушундай кылып иштеттим. Токтоп турайм, рахмат. Аныктамасын айтасың биринчи. Буну эми практика жүзүндө бир мисал аткарам, калган силер аткарып кетесиңер деп мен түшүндүрөм да. Рахмат. Эми Айгерим сен Нурияныкына берчи. Тапшырмасына. Нурияныкына койгондо мурунку 15-ти 6-га кошкон 21 баланын башын кичине катытып койгондо бул жерде. Анан теманы башында айткан жүз ичинде сандарды окутуу деп. Максатты айтып туруптур, балдар бүгүнкү турган темабыз деп туруп, максаттан кийин дагы теманы өтүп кеткен ушул жерде. Онан жазбаш керек, балдар бүгүнкү турган тема деп. Сабактын башында теманы айтып туруп, максатты айтасың да. Жок, эми Айгерим, мен бул жердечи мындай болгон да. Балдар бүгүнкү турган тема сумманы санга бөлүү деп туруп эле, анан өзүм сөзүм эжеке
мен башында кадимгидей эле түзүп план конспект түзгөндө эле түзөбүз десем эжеке жөн эле өзүңөрдүн сөзүңөр менен деди анан мен ошол жерден токтотуп кийинкисин улап кеттим да. Рахмат, токтоп турган. Ошондо түшүндүрмөдөн Эми эле баштадым кийинкисин. силер аябай катуу терең анализ берүүгө кирип кетпегиле. Негизинен экөөң тең эле, мен азыр экөөңөргө тең бир кайтарым байланыш берип кетейин. Айгерим өзү айткандай бул тоо кетер жерин жазыптыр да, конкретно ошо темага байланыштуу. Нурия ошол балдарды билимин активдештирүү үчүн кайсы бир нерсеге таяна турган нерсени кошо айтып кетиптир. Балким ошо мененчи Айгерим бул балким тереңирээк кылып түшүндүрүп, моундай жол менен аткарсаңар, бул амалды аткарууну тартибин ылайык аткарылат. Ошон үчүн экөөнүн айырмачылыгын көргүлө деп бергиси келгендир. Мен убакытты балким аз берип койгон үчүн сен буну ката деп айтпасаң дагы боло берет. Түшүндүңбү Айгерим? Айгеримдики конкретный темага байланыштуу болуптур. Ошон үчүн сеники четко кыска жазылган жана нуска жазылыптыр. Түшүндүңөрбү? Убакытты туура пайдалануу керек. Макулсуңбу, макул эмессиңби? Макулмун. Рахмат. Эми Мыскал менен Курманбек өтөлү. Кегиле, Мыскал. Кимдер баштайсыңар? Мыскал биринчи жөнөттү, Курманбек кийин жөнөттү, да? Ооба, эчке. Анда ким баштайт? Эчке бул жерде Курманбек айтат. Курманбек айтанда угуп турабыз калганыбыз. Курманбек сүйлө. Апа сүйлө. Куда? Курманбек Курманбек кетпедиңби? кетти, жокпу? Аз бул жактан изейинчи. Алмаз эжеке, мен бир аз кечип кирдим эле да, азыр кайсыл темада болуп атат, мен түшүнбөй атам. Кечип кирсең унчукпай туруп тур анда. Учурунда киришиң керек. Дайыма саатты мен эрте алдын ала жөнөтүп атам силерге, ошол моментке киргенге аракет кылгыла. Эжеке анда өзүм катам айтайын. Жок, өзүңкүн эмес, Курманбектин айт. Каяка кетти Курманбек? Башка бирөөңөрчү, башка Бегимай кимдер бар жерде? Шакиза, Мавлюда кимдер болсо эме Мыскалды карап тургула. Мыскал сен Курманбектин айт. WhatsApp'tan барды кийинки киргендер. Курманбек жазыптыр. Сумманы санга бөлүү деп. Андан кийин эрежени жазыптыр. Сумманы санга бөлүүдө ар бир кошулчуну Санга бөлүп, тиндисин кошуп коюу керек. Тиндисин кошуп коюу керек деп жазыптыр дагы. Бул жерге түгүнө ошо өзүнүн сөздөрүн жазыптыр. Карагылачы балдар, бүгүнкү сабагыбыз сумманы санга бөлүү. Балдар, сумманы санга бөлүү дегенде ким эмнени түшүндү? Анда кайсылар бар? Сумманы санга бөлүү төмөнкүдөй мисалды көңүл буралы дептир дагы. 18 кашанын ичинде 18 плюс 6 кашаны жабып бөлүнгөн 2 барабар 24 бөлүнгөн 2 деп коюптур. Бул жерде эчке тура эмеспи? Тура эмес, эрежесинде Аягында тең көңүл бур, Мыскал аягында турат эрежеси. Ооба, мына биринчи стандартты сумманы санга бөлүү үчүн ар бир кошулчуну Айгерим ошондо туура болуп атабы Курманбектики? Ой. Жок, эжеке бул биринчи өзү эрежеси менен эле иштеп коюптур да. Биринчи кашан ичин кошобуз да, бул мурунку темаларга дал келеткен. Амалды аткаруу тартиби менен аткарып коюптур, Анда кандай кылыш керек эле, Мыскал? Эжеке түгүнө дагы жазыптыр дагы. Биринчи сандарды коштуруп, анан кемитип чыгабыз. Ошо амалды аткарганын түшүндүрүп жазыптыр да. Кандай болсо ошону түшүндүрүп коюптур. Макулсуңбу? Бул жерде Курманбек биринчи 18-ди 2-ге бөлүп алып, андан кийин 6-ны 2-ге бөлүп чыккан санын кошуп коюу керек. Керек эле. Туура Азамат, Айгерим түшүндүңбү? Ошентиш керек болчу. Бирок бул андай кылбаптыр, Рахмат. Демек, туурасы кайсы жеринен көрүп атасың? Туура жооп барбы? Эреже туура жазылганбы үстү жакта? Үстү жакта туура жазган эрежесин түшүндүрүп, анан бул жакка ошо түшүндүрмөлөрү менен жазганда эчке фунда. Рахмат. Ким улантат? Жеке бул жерде Курманбек аныктамасын туура айтты. Башында туура эле түшүндүрүп келаткан, сумманы санга бөлүү мындай кылабыз деп. Кийинки мисалга келгенде бул мурунку мисалда эрежеси менен иштеп коюптур. Рахмат. Эми ошондо биз бунун туура жооптору да бар экен, туура эмес жооптору да бар экен, бул жерде аныктаган сөздөрдү карасаңар. Эми биз кийинки кимге өтөбүз? Мыскалдыкына ким берет? Мыскалды.
Мускал бул жерде немени кеңири түшүндүргөн. Мисалда кеңири түшүндүрөм, мында сумманы санга бөлүү үчүн ар бир кошулуучунун санга бөлүп тийиндилерин кошуп коюу керек дейт. Бул деле ошо четко темага байланыштуу жерин жазыптыр. Анан бул жерде бул маселени белгилеп аткарган. Не дейсиз эжеке? Жыйынтыгы туурабы экен, катабы экен? Мына жерде бул жерде эжеке монтип аткарыш керек эле да. 45 минут 9 өзүнчө кашак алып, 18 минут өзүнчө кашак алыш керек эле. Эге кашак алыш керек, кашак Бөлүүдө кашак албаса деле боло берет, ката болбойт. Жок, кашак алып аткарса Эжеке, акыры түшүндүрүп коеюнбу? 5ке 2-ни кошсо 10 деп коюптур. Туура эмес. Ошону айтып атам, ошол жер туура эмес. Мускал, сен көбөйтүп койгонсуңбу? Канча болуш керек эле? Ошо депти. Ой, эжеке көбөйтүп коюптур, 7 болуш керек эле. 7 болуш керек эле. Рахмат. Демек, карагыла эми. Силер азыр төмөнкүдөй сүйлөмдөрдүн ичинен бир нечесин көрдүңөр. Бирөө ар кимиңер жаздыңар да. Мисалы ошондо Айгерим оку биринчи сүйлөмдү. Көк менен боелгон жакты. Эчки мен WhatsApp'та алчым, азыр кирип кеттим. Анда ким көрүп атат? Нурия көрүп атасыңбы? Оку биринчи. катуу өтөт. Сумманы Сумманы бөлүү эрежеси төмөндөгүдөй функцияланат. Формулировка. Формулировкалар. Сумманы санга бөлүү үчүн дайыма санды ажыратын кошулуучу түрүндө жазабыз. Рахмат. Сумманы санга бөлүү үчүн жазабыз. ыңгайлуу кошулуу үчүн түрүндө жазабыз. Сумманы санга бөлүү үчүн дайыма санды каалай кошулуучу түрүндө жазабыз. Сумманы санга бөлүү үчүн ар бир кошулуучун санга бөлүп кошуп коюу керек. Рахмат. Эми карагыла. Көңүл бургула. Кайсы сүйлөм туура эмес деп ойлойсуңар? Ушинтип жазган болсо да кимдир бирөө. Карап чыккыла. Биринчи, экинчи, үчүнчү, төртүнчү, бешинчи, бу жерде ката бар да. Биринчиде. Бешинчиси тура. Туура. Туура Азамат. Айгерим. Төртү тура эмес. 4 туура эмес дейт. Ким айтып атат? Мен Айгерим. Азамат эмне үчүн туура эмес? сумманы санга бөлүш үчүн дайыма санды каалагандын кошуучу түрүндө жазабыз дейт. Мисалы угуп тургула. Мисалы 25 деген санды биз 5ке бөлүш үчүн биз 25-ти 20 плюс 5 деп жазсак болот, 10 плюс 15 деп жазсак болот да. Анан 22 кошулган 3 деп койсок болобу? Жок. Болбойт. Эмне үчүн? Болбойт. Анткени? Эмне болот? 22 5ке бөлүнөт. Канча дейт? 22 5ке бөлүнөт. Бөлүнбөйт. Бөлүнбөйт. Демек карагыла. Биз азыр мындай кылабыз. Силер пикириңерди бердиңер бири-бириңерге. Эми мондай көрсөтүш боюнча баалайбыз. Эң жакшы деген баа коюлат, эгер мугалим катары алгоритм боюнча башка бирөөнүн аткарган тапшырмасын конкреттүү негиздеп, мына жери туура, мери милсе болмок деп сунуш көрсөткөндөргө коебуз. Эстеп тургула акырында. Жакшы деген бааны коебуз. Эгер өзү тапшырмаларды туура аткарып, бирок бирөөгө дагы жөн эле баа берип койсо, бирок сунуш бербесе да, мериң милсең жакшы болмок дебесе 4 алат. Андан кийин канаттандырарлык деген баа коюлат. Эгерде систем менен таанышып, анын кадамдарын көрсөтүп, ачык айкын негиздей албаган болсо. Курманбек бизди таштап чыгып кетти, ошон үчүн аны биз баасын төмөндөтүп коебуз, эмнеге чыгып кеткенин билбейбиз. Эжеке чыккан жокпу, кайра кирдим эчке. Абы сен кирип чыгар өзүңдү. Убактыбыз бүтүп атты. Интернет слаб болуп калган келе. Азыр убакыт бүтүп калып чыгып кетебиз да, чыгып кетип туруп кайра киргиле. Себеби улам мен кайра кирем, кайра улан өресиңер. Макулбу, убакыт бүтүп атат. Мына канаттандырып эмес деген баа коюлат. Эгерде ошол тапшырманы аткарбаса, бирөөгө эч нерсени пикирин билдирбесе, канаттандырып эмес деген баа коюлат. Түшүндүкпү? Азыр экинчи тапшырманы аткарууга убакытыбызды баштай берели, бирок эгерде убакыт бүтүп калса, кайра киребиз. Карагыла. Баалоо каражаты экинчи үчүн мындай. Тапшырманы аткарганда ПСМТ деген позиция, себеп, мисал, тыянак деген позиция боюнча биз өзүбүздүн тапшырмабызды аткарабыз. Позиция деген эмне? Ар бириңер өзүңөрдүн позицияларды билдиресиңер. 2 орунду санды 1 орунду санга бөлүү
эки орунду санга бөлүнүп мамча түрүндө аткарабыз дептерге. Азыр мен силерге көрсөтүп берем. Анан себебин айтасыңар. Эмне үчүн биз ошентип аткарышыбыз керек? Экөөнү тең окшошпу? Же бирдей эмеспи? Кандай ойлойсуңар? Эки орунду санды бир орунду санга бөлгөн менен эки орунду санды эки орунду санга бөлгөндүн окшоштугу барбы же жокпу? Окшоштук жок. Жокпу? Окшоштук бар. Барбы? Бир аз. Бир аз. Эмне айырмачылыгы бар анда? Айырмачылыгы бул бирөөсү бир Айырмачылыгы санга эжеке алардын разряддарында да. Анда мындай кыласыңар азыр. разряд. Дептериңерге ар бириңер эки орунду санды бир орунду санга мамча түрүндө бөлүп чыгаргыла, каалаган мисалды алып туруп ошо 140 беттен. Анан кийин жанына 140 дейм да. Болор, каалаган бөлүнө турган санды алсаңар болду. Анан эки орунду санды эки орунду санга бөлө турганды аласыңар. Мына биринчи көрүп атам, дептериңерге эки учурдун алгоритми боюнча мисал тандайсыңар, аткарасыңар, анан салыштырып тургула, тыянак чыгарыш үчүн кайра киребиз. Бирок 4,5 мүнөт бар экен, жетчет окшойбуз. Жай айтор, эме даярдай бергиле. Эжеке, О, бул жерде баягы эки орунду санды бир орунду санга, эки орунду санды эки орунду санга мамча түрүндө мамча түрүндө бөлөбүз, туура. Эжеке эки орунду санды эки орунду сангабы? Биринчи бир орунду санга бөлөсүңөр. Мен жазып атам, меникин окшошту албайсыңар. Мен түшүндүрүп берем, мени кайталап ошого үйрөнөсүңөр. Сүйлөй турган жол. Мамча түрүндө бөлөбүзбү? Мамча түрүндө. Биз мамча эмесин аткардык да, эми мамча түрүндө өзүнөтөбүз. Азыр дептериңерге жазып аткан болсоңор токтоп мени угуп тургула, мен сүйлөй баштайм. Баштадык, угуп тургула. Мына, эки орунду санды бир орунду санга бөлүү үчүн биз бөлүүнү жогорку разряддан баштап аткарабыз. Ал үчүн жогорку разряддагы бирдикти ажыратып алабыз. Ал 6 ондук. 6 ондукту 4 бирдикке бөлүш үчүн, 4кө бөлүш үчүн 4тү канчага көбөйткөндө 6га жакын сан чыгат деп балдардан сурайбыз. Алар 1 деп айтышы мүмкүн. 4 менен 1дин көбөйтүндүсү 4кө барабар. Аны ондуктун алдына жазып, экөөнүн айырмасын табабыз. Айырмасы 2ге барабар. Кийинки разряддык бирдикти алып түшөбүз. Балдардан сурайбыз. 4тү кайсы санга көбөйткөндө 28ге барабар. 4 менен 7нин көбөйтүндүсү дегенде 28 келип чыкты. Демек, бул эки сан бири-бирине барабар. Аны жазып туруп, айырмасын табабыз. Айырмасы канчага барабар? 0го барабар. Демек, бөлүү процесси токтоду. Бөлүүнү кайра текшерүү үчүн биз ал келип чыккан тийиндини бөлүнүүчүгө көбөйтөбүз. Көбөйткөндө бизде 4 менен 7нин көбөйтүндүсү 28ге барабар. 8 бирдиктердин алдына жазабыз. 2ни ондуктардын үстүнө жазабыз. 4 менен 1дин көбөйтүндүсү 4кө барабар, 2 менен 6га барабар. Демек, 68. аткарылыптыр. Демек, бул эки орунду санды бир орунду санга бөлүү эрежеси экен. Эми эки орунду санды эки орунду санга бөлүүнү карап тургула. Бул эки орунду санды бир орунду санга бөлүүдөн айырмаланып, таблицалык эмес учур болуп эсептелет. Анткени таблицада 15ке бөлүүнүн таблицасы жок. Туурабы? Ошондон сурайбыз. 15ти канчага көбөйткөндө 75ке жакын сан чыгат. Башкача айтканда 5 менен канчанын көбөйтүүсү 5 менен аяктайт. 5тин десе анда көбөйтүп көргүлө дейбиз. Мамча түрүндө балдар көбөйтүшөт. 5 менен 5-ин көбөйтүшү 25. 5ти бирдиктердин алдына жазабыз. 2ни ондуктардын үстүнө жазабыз. 5 жерде 1 5, 2 менен 7. Демек 75ке барабар. Ынангандан кийин биз тийиндиге 5ти жазабыз. Алардын көбөйтүндүсү 75ке барабар экендиги оң жагында жазылып турат. Демек, экөөнүн айырмасын табабыз. Булар окшош сандар болгондуктан айырмасы 0го барабар экен. Бөлүү туура же туура эмес аткарылганын текшериш үчүн биз текшерүүнү көбөйтүү түрүндө аткарабыз. Деп туруп бул жерге көбөйтөбүз. Көбөйтсөк, экөөнүн көбөйтүндүсү 5 жерде 5 25. 2ни ондуктардын үстүнө жазабыз. 5 менен 1дин көбөйтүүсү
5, 2 менен 75. 75. Атkarылыптырбы? Демек, 2 санды 2 санга бөлүү менен силер да ушинтип дептериңерге азыр аткараңар. Кайра киреммен, силер да кайра киресиңер. Анан өзүңөр ар бириңер аткарганыңарды сүйлөп, экөөнүн айырмачылыгы эмнеде экен, ошону тыянак чыгарасыңар. Түшүнүктүүбү? Эжеке мен акыркы